Ислам менен 2 жыл жүрдүм. Инстаграмга 2 жыл дегенде зарап коюшту мени подпискасына. Биздин залдагы балдар менен урушпайсыңбы дегенде, биз тааныган балдар менен дегенде. Ислам мисалы Паундта бирге спарринг кылганда уже уверенность пайда болот экен да. Бирөөсү да тосо албады. Ал эмнеге тарых жаратып келди Кыргызстандын. Майжигит кандайсың? Ден соолук жакшыбы? Алейкум ассалам. Жакшы, алхамдулилля. Өзүңүз кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Дагестанга качан кетесиң? Дагестанга Алла буйрса ушул айдын аягы. Документтеримди бүтүрүп коюп берейик. Школа Абдулманап мектебине сен кайсы жол менен кимдер аркылуу барып калдың эле? Эми бул биринчиден Алла каалап барып калдым. 2021 Найзаны уткандан кийин Мгм. ал жака мен бир жездем бар болчу. Ал Хабиб ал жака Дагестанга Папаха деген ресторан ачкан. Мгм. Ал ресторанга Алла буйруп, жездем шеф болуп барып калган Москвадан через. Мгм. И анан ошол маалда мен барган маалда мен вот Найза уюмунун чемпиону болгом 61 килограммдачы. Мгм. Анда жездем Хабибке мени көргөзгөн. Вот менин укам, вот ушундай ушул жака келип кылса кандай болот тренировка деп Дагестанда. Хабиб айткан, ну пускай келсин, 2 ай кылсын, если жакса кылат, жакпаса кете берет деген. Ну А, тренерге жакса дейт, залга кабыл алабыз, жакпаса жок деген. Анан 2 айдан кийин нормально, алхамдулилля. Биз формада болгон болчу, момалда жумаңдан урушуп бүтүп эле сразу зал баштагам тренировканы. Бир жумада, если бир жума эс алган эмесмин, 5 күн эс алгам. И анан кайра сразу ошол форма менен эле тренировка кылып, ошол формада эле баргам. Ошондо жездең сүйлөшүп, жездең аркылуу барып калыптырсың да? Ошол Дагестанда бир жездем бар, ошол аркылуу барып калгам. До сих пор ошолор менен жашап, ошолор менен карайт. Себеби дегенде көптөгөн биздин мушкерлерден сырткары ошо Дагестандын өзүнүн мушкерлери көп кире албай турбайбы ал жакачы? Кириш өтө кыйын экен го. Ал жерге ооба, өзү местный дагестанецтер да даже биздин Кыргызстанда чоң байкелер да кире албай келген. Ну, жакшы боецтер дагы. Ал жерде вот акчаң чечпейт эчтеке, ал жерде тааныш чечет, анан вот жакшы боец болсоң. Даже ошол жерде местныйлар эми кире албайт. Эми көп спортсмен мечтасы го ал жерде кылыш тренировка. Баардык эле Мгм. спортсмен барып спарринг кылып, дүйнөнүн мисалы топовый боецтер бар. Мисалы Ислам Махачев, Паундта биринчи местада, Умар Нурмагомедов. Ну, көп айта берсе. UFC'нин бир 10 чакта боеси бар. Ооба, эми ал күчтүү команда да азыркы учурда лидер команда болуп атпайбы? Да, ошо лидер команда. Анан Ислам Өздөрү менен мамилең кандай? Кандай сүйлөшөсүң? Ислам менен 2 жыл жүрдүм. Инстаграмга 2 жыл дегенде зарап коюшту мени подпискасына. Инстаграмда сага подписан да? Да, подписан эткенде мен вот Рамазанга Кыргызстанга кеттим. Ошол жакта үйдөгүлөр болоюн десем, альхамдулилля деп жазып, увидимся деп жазды. Анан кечегине дагы жазды, качан келесиң деп. Аны менен спарринг партнер болуп, ошентип эле жүрөм, Алла каалап. Эми Андан ал менен турган менин опыт го чоң. машыгуудан сырткары мындай жеке жашоодо мындай сүйлөшөсүңөрбү? Ооба, жеке Кыргызстанды сурайт, менен көп сурайт. Кыргызстанда кандай болуп атат мындай деп, политиканы сурап коет кээде. Кыргызстанда кто ранилды, ким өлтүрүп атат деп. Ну, ошо нерсе сурайт. Анан өткөндө Каракөлгө келип эс алып кеткен да. Ага. Анан айткам, ал жер мындай эле депчи, андан сонун жерлери бар деп кызыктырып койгом Кыргызстанды. Алла насип кылса күздө алып келейин деген оюм бар Ошко. Жакшы, жакшы. Кичине сүйлөшүп айттым, Ош деген жер бар, андан да сонун десем, дагы келбейсиңби, мен конок кылам, кыргызский кухняны көргөзөм десем, все хорошо дейт. Ошо Мындай күздө кеңештеринен Одакка береби мындай? Могул баргам. мушкер бойцовский карьера боюнча. Бирде суроо берип атпайбы магачы? Эми Кыргызстанда черный мирди кто уронил депчи. Мм. Мен билбейм да, ал Дагестанда жашайм, анан айттым мен, ошону билбейм дедим, ошонун теманы дедим, аралашпайм дагы дедим, только спорт менен десем. Спонсорум да жок дедим ал жактачы, мындайчы, чоң жакта иштегенчи. Мгм. Анан десем, айчигит дейт, гонорарың канча дейт, ушунча десем, анан азыр данный время көп акчаны эмне кыласың деп суроо берип атпайбы магачы? Мгм. Анан ал акчаны эмне кыласың дейт. Бизнес кыласың дейт, жок дедим. Машина аласың дедим, жок дедим. Үй аласың деди, жок. Бардыгы бар дедим да. Мгм. Сага азыр дейт көп акча керек эмес дейт. Сага ушул акча жетет дейт. Сага азыр көп акча болсо, сен голодный болбой каласың дейт спортто дейт. Сен ушул эле спортто кыла бер, тренировкаңды кыла бер, акча артаң дейт. Сен атаңа иште, атаң кийин сага иштейт дейт. Ошол нерселер айтат. Тренировканы калтырбаш керек дейт, бир күн болсо дагы дейт. Эки түрдүү адам болот дейт.
бир адам талант менен чыгат дейт, бир адам мээнет кылып чыгат дейт. М. А Ушу кээ бир Абдулманап мектебиндечи? Абдулманап мектебинде программаңар кандай? Биринчи күндөн субботага чейин. биринчи күнү утром ондо основной ал жакта тренировка утром болот, кечинде болбойт. Эртең менен. Основной утром ошо чоң Эртең менен. площадкада болот, да, боксерский площадкада спарринг болот. Ну, Мгм. отработка болот, разимка 20 мүнөт болот. Бир сааттай отработка болот, анан акыркы 20 мүнөт үч эле раунд спарринг болот. Мгм. Анан. Если бою болсо, кимдин жеңил иштейт мына сетка кире, бою жок болсо жеңил эле иштейт. Просто как отработка. А вторник грэпплинг, среда тоже спарринг болот. Баягы күрөш мененчи томпокту Мгм. күрөшкөнгө ыңгайлуу болгон үчүн. И анан четверг стенка күрөшөт, вольник стенка, и пятница тоже спарринг. А суббота утром кросс, вечером баня. А воскресенье целый день отдых. Дисциплина. Ал жерде вот азыр ал жерде ошто жүрөм мен, көп спортсмендер кеч Мгм. калып келатат да. Эми Мгм. иш чыгып калды, пробкасы болуп калды, түшүнүп атасың аларды. Бирок Дагестанда ал нерсени түшүнбөйт. Сен М. чемпион мирсиңби, сен новичоксуңбу, баардыгың бирдейсиң. Вот кеч калдыңбы, все үйүңө кете бер дейт, или штрафка горилла суу алып келип бер дейт, ичем тренер ошону дейт. Или кофе алып келип бериш керек. М. А Анан жанагы предупреждение. мисалы UFC'ден, Bellator'дан, PFL'ден, башка уюмдардан мушташып жеңип келет го. Ошол мектептин балдары жеңип келгенде силерде ошондой салт бар окшойт да, бир коробка банан алып келген, а? Ооба. Кайсыл жерде утсаң, любой соревнованияны банан алып барасың. Бир Мгм. коробка. Залда бир 30 чакты бала бар, эми жумасына 2-3 жолу келип турат банан. Бир коробка банан жетет баардыгына. Или 2 коробка банан. Андан Мисалы мен сырткары. деле утсам, мен деле алып баргам. Эми сен ушул мектепке кирип атканда сен менен келишим болгон турабы эме деген. Кийин бул жерден сен өсүп, жакшы тажрыйба алып, күчтүү боец, мушкер болгондон кийин дагестандык мушкерлерге каршы чыкпайсың деген келишим болгон, а? Мен ага биринчи 2 ай кылгам. Ну Мгм. кийин кылып, бир жылга жакын кылып анан мен айткам, алар мен силердин командаңарга кирем. Ушул жактан будущийм бар, ушул жактан өсүп атам, ушул жерде жашайм уже мен дедим. Командаңар алгыла мени дегем да тренергечи. Мгм. Десем ал Магомедке? айткан, да, Магомедке айткам, анан хорошо деген, анан залдагылар бир 3-4 айткан мага. Жок Мгм. дегенде 3-4 айтты. Ошондон уже бир командабыз десем, сен азыр кылып алып Кыргызстанга кетип, биздин балдар менен, биздин залдагы балдар менен урушпайсыңбы деген да, биз тааныган балдар менен деген да. М. Бизден өсүп алып, анан биздин наш школа деген да, биздин школа бул деген да, биз бирөөгө үйрөтпөйбүз, бир нерсе кылбайбыз деген да. А сен азыр үйрөнүп туруп Кыргызстанга барып, анан биздин балдар менен чыкпайсыңбы дегенде, жок, андай чыкпайм дегем. Жакшы, Сөз жакшы. бергенбиз. Ушу Ислам биздин менен команда. спаррингде иштеп аткандачы кандай сезимдер болот? Эми кантсе да ал UFC'нин чемпиону азыр номер бир дүйнөдө. Биринчи иштегенде канча 2022 иштедим күздө. Аха. Күздө иштедим да, эсимде бар. Биринчи спаррингиме эсебешке барып айткам, мен видео анага дегем, видеогочу. Мгм. Мен ислам иштеп атам десем, анан тартпай койгон эсебешик. Мындай М. сүрдөгөм, башкача болгом да, мындай сүрдөп. Бу менен көпчүлүгү сүрөткө түшө албай жүрөт да аны мененчи. Аха. А мен болсо аны менен спарринг кылып атам деп мындай өзүнчө сыймыктангам, анан 2-3 жыл иштедик, анан мындай өзүнчө мындай ошол күнү үйгө довольный болуп кеткем да. Аха. Башкача болупчу, ислам менен спарринг иштедим. И ислам мага бир жери жакты. Мисалы исламга бир ударым өтүп кетсе, ал мындай жинденбейт эч качан. Кайра наоборот мага берип, күрөшкөнгө берип, анан бир эки удар өткөрүп, ушундай жинденип мындай иштейт да. Мен өссүн деп өстүрөт. Аны менен иштесең өсөсүң да. А кээ бир спортсмендер бар, алар менен рубка кыласың, өспөйсүң да, травма болосуң, ал андай эмес. Ну, бир эки удар өтсө дагы жеңил мындай иштейт. Эмоция калтырбайт. Уже азыр мындай настрой коюп чыгам исламга десем, мындай исламга айтам сразу, давай иштейли дейм, күндө эле айтам. Аха. Давай дейт. Бирде ислам контент нужен дедим, залга кирип атканда. М. Что за контент дейт. Мен азыр спарринг кылам, сен мени инстаграмга салам мен дедим. Ха. Экөөбүз спаррингге салбайбыз. Вообще киргиздирбейт ал жакта спаррингтердичи, бир да киргиздирбейт. Аха. Анан хорошо деди, эсебешке барып айттым, анан хорошо деп ал да айтты. Анан спарринг кылды, бүттүк, бирок андай спарринг мурун иштебейт элем. Өтө катуу иштеди ошол акыркы спаррингдечи.
Болот, Анан бул сага тажрыйба уверенность, ишеним алып келет. да, Бул тажрыйбалар кийин кийинки бойлоруңа аябай жардам берет. Анан Хабиб Нурмагомедов кайсыл убактарда келип текшерип, башкарат, контролдойт. Эмне кызмат кылат киргенде мектепке? Хабиб эми ал чисто легенда болуп калды го ММА спортундачы. Азыр иногда келет, основной бизнесмен эле болуп эле. Уже акыркы время уже келе баштады. Келип карап, уже азыр Ислам даярданат, Исламга жардам берип атат. Бир тоого чыгып кетишти, кроссфит иштегени, функционалдык кардио иштегени. Мгм. Ошого барып кошо жардам берип, оюн айтып, мындай иштегиле деп, эми ММА спортунда мындай айтканда эң чоң пикке чыккандардын бирөөсү го. Мгм. Кеңешин айтып, мына жерде мындай кылат, анан залга келет. Залга келип анан бизди отургузуп алып сүйлөйт. М. Короче, кандай десем, любительский турнирлерге көбүрөөк чыккыла дейт. М. Любительский базаң жок болсо, сен максимум 8 бойдон кийин анан уже жок дейт, будущийиң дейт. Тактайсың деп, А, да, любительский мен 22-23 жолу чыккам дейт, эң аз жолу дейт. а? Ушул жашка чейин дейт. Анан сурап берет, сен канча жолу чыктың, сен качан уруштуң дейт. Анан ошол тренировкага кыла, калтырбагыла зал дейт, бир күн дагы. Анан любительский көбүрөөк чыга бергиле дейт. Грэплинг болобу, боевой самбо болобу чыга берсең, ошондо адам өсөт дейт. Анан айтат, спорттон башка жашоодо бар, спортту дин жактан да айтып кетет кичине. М. Спорт временный депчи. Ал М. жактын эмнеси жакшы? Дисциплина өтө катуу, действительно. Мисалы ал жакта, мисалы ондо уктайсың, баарычы умарлар, исламдар, личный движение кылбайт. Сен звезда болосуңбу, сен новичок болосуңбу, тренер баардыгына бирдей мамиле кылат. Эч качан билбейт балдарды. М. Ошондой. Анан сен азыр кошумча бокска барып атасың. Э, Кандай болуп атат? Ким менен иштеп атасың? Кайсыл машыктыруучу менен иштеп атасың? Залда Мавлид Хайбулаев деген таанысаңыздар керек, КФЛдин 66 чемпиону. Ким деген? Гран-приде Мавлид Хайбулаев. Мавлид деген. Мгм. Ошол менен көп спарринг турдум, ошол айтты, сен да колуңда жакшы экен дейт, ана школа бокска бар деди. Кыйла барбай жүрдүм. Ал айтып атты, бар депчи. Элдарга барып аттым, лапага чыстачы. А школа бокс бөлөк, лапа бөлөк. Барып анан ошол айткандан кийин бара баштадым уже. Мгм. Ну, Мухаммед деген айга барабыз, чемпионшка деген зал, өзү олимпиадага чыгып жүргөн тренер. Мгм. Азыркы учурда ошол исламдардын көпчүлүгүнүн колдоруна ошо коюп берген. Ну, Мгм. чисто школа бокс. Ну, результат бар, вот чемпионат мирде уже сразу билинди. М. Чем UFC'ге чыксак, основной яркий боец болгону аракет кылыш керек. Ооба. Эми Кудай Ошого буюрса биз да ошо документтиңе аракет кылып атабыз буюрса. Бияктын системасын түшүнүп атасың. Мен түшүнүп ошол түшүнүктүү кылып жеткирип берип атам. Кудай буюрса аракет кылып атабыз. Калганы ниетибизден, аракетибизден жараша. Анан кийинки суроо эмечи? Юсуп Садулаев Аль-Мунарга келген турбайбы? Тренер болуп. ооба Кандай келип келишим мен менен дагы келди? Ал ким сүйлөштү? Контракт менен келдиби? Канча жүрөт? Анын келгени албетте Аль-Мунардын балдарына абдан жакшы болот. Ошол жөнүндө айтып бербейсиңби? Юсуп Сайдулаев вот грэплинг боюнча Россиядан номер 1 грэплерден бири. Жакында турнир болду. Мачаевди, Мурат Мачаевди, Марат Гафуровдорду баарын салды. Эми грэплингде өтө катуу. Менин угушум боюнча ошо Сүйүн деген бул жакта бир спонсор байке бар. Ошол алып келди 2 айга. Мгм. Мен дальше билбейм. Дальше сурабадым, ал башка клуб болгон анан келип эле мага чалды, мен келдим ошко деп. Анан жолуктук. Жолуккандан кийин ушундай айтып кал дейт, 2 ай мен менен жүр дейт. Анан айтсам дейт. Азыр ошого эртең менен ошонун тренировкасына баратам, грэплингке. Аль-Мунаргабы? Ну, ооба, А, основной эртең менен болду. Ал келгени кыргыз спортуна өтө чоң салым кошот дейм. Эмне дегенде андай уровеньдеги тренерлер аз өтө. Россияда өтө аз, СНГда аз. Кыргызстанда жок эсе. Ну, Ошо тренерский базасы жакшы. Evolgym деген зал бар. Россияда эң күчтүү залдардан бири. Ошол жерде главный тренер болуп иштеп жүргөн. Дагестанга келип, ал жерде тренер эмес, мындай жүргөн, бирок көрсөтүп үйрөтүп жүргөн. Уровени жакшы. Кыргыз спорту ушундан билсек болот, алдыга жылжытат секин түшүнүп. айтып ошо Сүйүн деген ошо байкени байкап атам. Ошо Open FC'де көп балдарды чыгарып, жардам берип, анан жакшы жакшы тренерлерди алып келип, мисалы Аль-Мунарда азыр эң эми башкы тренер Арслан да турабы? Да, азыркы учурда Арслан агай, эми ал кылдырбай атат, главныйда. Главный ушул Дагестандан экелген тренер кылдыртат. Алар да жакшы, бирөө чисто бокстан, спаррингден, кикбокстан, бирөө грэплингден Юсуф деп. Мен ойлойм, эми өсүп атат, бирок спарринг партнер пара керек да. Пара болбосо адам өспөйт эч качанчы.
Арслан ошондо физподготовканан боксун коет болуш керек, э? Кайсыл бала менин угушум боюнча, айтышы боюнча кайсыл бала турнирге даярданса, Арслан агай ошо даярдайт. Индивидуальный өзү ошол Подготовка турниры ма только? да, ошол соперникке карап план бой коет, ошол соперникке карап лапа коет, ошол соперникке карап кроссфит иштетет, ошондой. М, Эми Кыргызстанда ошол Арслан агай барбы, ММАдан жакшы түшүнгөн агайлардан бири. Башка таанылуу эле го Кыргызстанда спорт агайлар, тренерлер. Ну, секин өсүп атат. Азыр формаң кандай? Азыр бир 70% формадамын. 70%. Ну, да, кече анализдерин тапшырдым, баары жакшы чыкты, Кудайга шүгүр. Тестостерон текшерилдиби? Да, 29 Ошо 9 чыкты. Почти 30 чыктым. Бул деген высокий деген. негизи Абдулманап Нурмагомедовдун мектебине барганга чейин Айжигит сен башка Айжигит болчусуң да. Мен сени менен 1-0 баштап иштешип келебиз го. Да. Анан көп жүрдүң, ал жакта көп жүрдүң. Азыр сен такыр башка Айжигитсиң да. Ошол чөйрө сени аябай оңдоду окшойт. Динге да аябай бекем болушат окшойт да. Ал жерде кандай десем, мисалы мен обычный эле Instagram, мисалы Аха. медиа таптан. Менде Ислам Махачевна подписаны атпаймынбы? Мгм. Залдагылар көпчүлүгү карайт да, тренерлер баардыгы бар. WhatsApp историямды көрөт, баары историямды көрөт. Мгм. И мен ойлойм да, вот музыка киргизбейм, жаман нерсе киргизбешим керек депчи. Аха. Ушинтип адам тарбияланат экен да. Ада чөйрөнү карапчы. Аха. Мен барганда ошол биринчи музыка киргизе берет элем, свадьба Уяласың барса да. свадьба. Да, уяладым да, алар киргизбейт. И мен М, киргизсем, анан алар даже шорт кийбейт да. мгм. Тизесин көргөзбөйт, анан чечинип жүрүшпөйт, чечинип түшүп сурет киргизбейт Инстаграмгачы. Мгм. Алар киргизбесе, мен киргизип алсам, вот не болот деп, уялып киргизбей ошентип тарбия болот экен да. Чөйрө дейт экен да ошон үчүн дагычы. М, Ну, анан динге да бекем, намазды калтырышпайт, дин жактан тарбия беришет, жакшы. Анан алардын мага жаккан жери акчага интерес жок экен. Атын Да, ачты акча да. кылар. Да, атына иштейт, аты кийин өздөрүнө иштейт экен. Ошол жерлерин билдим. Анан вот спорттон башка жашоо бар экен айтышат. Жакшы жактары бар, абдан көп. Жаман жактары да бар. Жашоодо айтат го, идеальный адам жок дейт го. Алардын деле кемчилиги бар. Вот Ислам Махачев дейт, ал деле чемпион. Бирок анын деле кемчилиги бар бирчи, жашоодочу. Мгм. Ну, ошону билгизбеген аракет кылышат аларчы. М, Жакшы жагын көргөзүп, жакшы жагын айтып. м. Ошо мен деле Английский ошол. жумасына канча жолу окуп атасың? Азыр Кыргызстанга келип, убактым кичине болбой атат. Мгм. Мен айылдан шаарга 20 километрде менин үйүм аралыгычы. Аха. Утурам 8де турам, 10до башталат да. 9да чыгып кетем, 10го барып калам залгачы. М, Анан кайра келем, кечээ 2 болот, кичине уктайм, кайра туруп кайра жөнөйм, ошентип эле кичине убакыттар болот. Бирок Дагестанда жүргөндө окуп жүрдүм. м. Дагестанда 3 индивидуальный сабагым бар болчу. Канча китеп окудуң баягы мен айткандан бери? Билбейм. Көп эле китеп Көп эле окудум. азыр эле жанымда бир машинада бир китеп жүрөт. Ошол Алсам окуй берем. китеп көп окусаң Эми ал жерде время психологически болот күчтүү экен болосуң да. Психологически күчтүү болосуң да. Мээге да. нагрузка берет да. Фокусту жакшы чыгармайсың ошо китеп көп окусаң. Мисалы Ислам ошол эле Хабибтер аябай начитанный балдар да. Булар китепти көп окуйт, өзүнө развитие кылат. Сен да ошо туура кыласың. Англисче окуп, китеп окуп, Залда өзүң развитие кылсаң бул жакшы да. залда көпчүлүгү англисче билет, анан китеп окуйт, Куран окуйт, ошондой да. Анан мындай Мгм. ни то нерсе кылышпайт, ни то жүрбөйт. Эми бар арасында болгондор бар. Көпчүлүгү ошондой да. Мисалы чоңду карап өсөт дейт го. Залдалар ошол мисалы Исламды карап же Хабибти карап артынан өсүп келатат да, ошого карап музыка укпайт, харам жүрбөйт, таза жүрүшөт. Ошондо артында аларчы. Мен бирде бир нерсени байкадым. Бир баланын машинасына жүрдүк. Мен музыка коём дедим да. Ал маалда эми барган болчумун. Мгм. Десем, нельзя, брат дейт. Жок, керек эмес дейт. Неге десем, менин историямды Ислам көрөт дагы, сейкин көрүп калса дейт, мени урушат эртең дейт. Мгм. Мен киргизем го, сен киргизбейсиң го десем, жок, сейкинен кокус көрүп калса, жөнөтүп койсо мени урушат дейт. Ошентип экөөлөр ошентип тарбия ала берет экен бири-биринчи. И анан алар өзүнөн кийинки поколенияга жакшы тарбия берип, жакшы приемдорун көргөзүп, залдан кийин вот өстүрө беришет бири-биринчи. Бизде Мгм. кыргыздарда кичине бир жаман сапатыбыз бар, көрө албастык деген сапатыбыз бар да биздечи. Ооба. Бирөө чыгып атса жамандайбыз. Мисалы обычный эле кечээ Мыктыбек Оролбай уулу деген Кыргызстандын бир мындай легенда болуп калды эмичи. УЕФСини утуп келди. Мгм. Бишкекке келди. Бишкектик спортсмендердин бирөөсү дагы барбады да. Мен ошол Мгм. маалда Дагестан бирөөсү да тосуп албады. Ал Мгм. эмжеде Тарык Шаратов келди, Кыргызстандын эң мындай алдыңкы боецтеринен болуп келди да.
Эч ким кылбаган нерсени кылып келди. Даже Бишкекке, Строчага, аэропортко мейли эртең менен түштү. Кача баягындай пресс-конференция болду, ошого барып койбоду да. Бизде ушундай нерсе бар. Ошондо байкадым. Ну, нааразы болдум кичине. Эми ал Бишкек бизде каныбызда бар да ал нерсе, закон ченемдүү нерсе бизде каныбызда бар. ошого мисалы барып, Сен дагы уже эртең даярсың да, эртең сен UFC менен келишим түзүп, бир жеңиш алып анан Кыргызстанга барасың. Ошондойго уже сен алдын ала даярсың да. ошо көрөт. Ушун ошол нерсе байкалат экен да магачы ужачы. Мен аракта жүрүп, аларды көрсөм да, аларда андай нерсе жок. Анан ал жерде чоң кичине мындай сыйлайт баардыгын. Анан Мм. жакшы нерселерин айтат, жакшы мамиле кылышат. Анан сурайт, сен эмне кылтасың, акчаң барбы жокпу, каерде жашайсың деп исламдар мисалы менен сурайт да. Мм. Тамашалашып коет, у него акчасы көп анын дейт. Неге десем, onun папахадан акасы шеф-повар дейт. Тамак бекер дейт. Менен сурайт, мен кыргыздар кичине физически күчтүүрөөк болот да чоңолордон карагандачы, биздечи. Мен айыл жергесинде чоңойгон үчүн, айыл жергесинде жумуш кылып чоңойгонбуз да, кара жумуш кылып, жана физически кичине жакшыраак да менде дагычы. Айта берет, сенде физикаң каяктан дейт. Айтам, мен папаханын кашасынан дейт. Каша деп утурам дейт, папахасы каша десем. Ошентип ошентип ал жак кызык эми, чарчап каласың иногда, кыйналасың. Эртең менен кеч кээде травма болуп калат, бир жериң ооруп, кээде үйдү сагынып каласың, кээде досторуңду сагынасың. 3 жыл жүрдүм ошентип, Алла буйруп. Ушу азыр көнүп калдым. Азыр Кыргызстанга келсем уже көп жүрө албай калдым. Мага ошол командадан аябай кызыктуу персонаж бул Абубакар Нурмагомедов. Ошол жөнүндө айтып бербейсиңби? Кандай Ал жүрөт? ал залда жаманда комик да, эң хаха ошол күлдүрүп, анан мисалы обычный раздевалкада чечинбейт, залдын ичинде чечинет. Ошондой бала ал. Тренер сүйлөп атса алдына барып отуруп алат, анан тренер айтат, бул менин жарым жылдык питаниямды төлөп койгон можно буга дейт. Ошентип анан бирде алардын динде Москва бөлөк да, бирок алардыкы эле тура, биздики деле тура. Бизде чай тамактанып бүткөндөн кийин дуа кылабыз да, я Алла жедирдиң, ичирдиң депчи. Дуа кылып атсам, ажигит дейт. Анан сен эмне кылтасың? Мен дуа кылтам мен дедим да. Аллага шүгүрчүлүк кылтам десем, анан сен билесиң кыргыз дейт, тиешет. Анан обычный намазканага кирип кетатканда мен даватка көп чыккан үчүн ошол жактан тарбия алып келдим кичине. Бут кийимдерди тегизеп кирип кетем да дайымчы. Алар баягы чечилип кирип кетишет да бут кийимдеринчи. Мен тегизеп кирип кетем, анан кирип кете алсам, анан Абубакыр дагы байкап калыптыр анычы. Сен билесиң деп мага тиешип, баягы тиеше берет кайра-кайрачы. Аябай позитивный Кыргыз жүрөт го, ошол аябай да ха-ха интересный болот. персонаж да. Ал залга келсе ха-ха болот да, ха-ха тегип. Эми алар арасында болот го. Исламдын однокласснигы ал. Ислам экөө бир класста окуган мектепте. Мындай турнирлерде дагы жанагындай сүйүүчүлөр, любительский турнирлерде да аябай ызы чуу салып дейт го. Туура эмес Ошондой болсо да. айтат, мен Хабиб жок болгондо мен обувь сатып жүрөт элем базарда дейт. Базарда обувь сатат элем мурун дейт. Хабиб залга алып келген, Хабиб кылган деп тиешет ушинтип. Анан Абдулманап Нурмагомедовду бардыгы агай дейт, жана дейт да, Абдулманап дейт да, жажа дейт. Анан бир Абубакыр, Манап дейт экен да. Аябай эрке, Бир гордый болуп. эркек, бардыгы Абдулманап деп унутуп турса, Манап деп чыгып калат экен да, ошолчу бир элечи. Ошону айтып күлүшөт дагы деле. Ошондой. Эми арасында болот, залда ар кандай бала болот го, залда бала көп. Бирөөсү характери жакшы, бирөөсүнүкүнүн жаманыраак ушундай. Бул Мисалы жакшы жагына барган аракет сен кылабыз. Америкага келип, бул жактан уюмдар менен контракт түзүп, Кудай буйруса, чоң карьерага аттангандан кийин Абдулманап мектеби сага кандайдыр бир айлык төлөп бергенге даярбы? Эми ал жөнүндө билбеппин, мына кылбаппын, бирок төлөп берсе керек. Эмне дегенде вот Горилла энергетикти бир реклама кылдыртат, или Алхадияны ошол фирманы бир байлап берет деп ойлойм го мен. Эми UFCге ал жака чыгып, мисалы биздин чыгыш эле максат эмес. Ал жака чыгып, вот топовый боецтер менен урушуп, ошолор мененчи, мисалы бул жакта топовый Ислам, мисалы паунд бирге спарринг кылганда уже уверенность пайда болот экен да. UFCнин 66-61де топовый боецтер менен чыкканга уже мындай опытым жетет депчи. Ошол мечтейм, ал жака чыгып эле баягындай кылыш эмес, акча кылып ал жөнүндө ойлобоппун. Ошол чыгып, эми поездга чейин аракет кылыш да. Ал жака чыгыш максат эмес, ошол до конца барып, топ эстегилер менен чыгып, өзүнүн күчүмдү сынап, менет кылганга жараша. Наследие калтырууга.
Да, ал жаратып. жака чыгыш эле максат эмес да. Вот мисалы Ислам, Умар бар, Нурмагомедов, ошолор менен спарринг кылгандан кийин уже уверенность пайда болот экен да адамдачы. Мен да УФСге чыгып, топтогулар менен чыксам мушташканга мындай опытым жетет депчи. Ошо ал үчүн көбүрөөк менет кылыш керек, тренировка кылыш керек, эртерээк укташ керек, эртерээк туруш керек, телефон азыраак чукулаш керек, көчөдө азыраак Дисциплина, жүрүш керек. дисциплинаны кандай кармап атасың? Дисциплина азыр бизде саат 10 болду, вот үйгө келдим. Мгм. 11, 12 жакын уктайм. 12 жетпей, эртең менен 8:30, 8-де турам, тренировкага жөнөйм. Орозо бүттү. Кыргызстанда ушундай болот азыр черезден. Дагестанда ал жакта уже дисциплина өтө катуу болот. А сен Эмнеден бул жакта физоңо кимдир физону кандай кыласыңар? Тигил Махачкалада. физика деле алар көп деле бербейт, кроссфиттерди иштебейт биздикиндей. Мгм. Эмне дегенде мен суроо бердим да бирдечи. Силер Мгм. кроссфит иштебейт экенсиңер, физикаңар каяктан дейм да. Мгм. Десем, ай жигит дейт, могул жерде 25 мүнөт күрөшкөн, вот бизге кроссфит дейт. Без остановка күрөшкөн 25 мүнөт дейт. Мгм. Грэпплинг дейт. Анан ошол физика дейт, спарринг иштеп атпайбызбы дейт. Мгм. 25 мүнөт, 20 мүнөт дейт. Катуу дейт. Өтө катуу иштейт ошол физика, бизге кроссфит дейт. Анан, ну, иногда жымпым көтөрүп коет, мага жазып берген бир эки приложение. Сайфулла деген кроссфиттен тренер бар. Мгм. Дагестанда ошо Хабибтерде. Ошол жазып берген. Ошону менен иштеп турам жумасына бир жолу. Орозочу иштеп аттым. Ал жактайам жумасына бир жолу или эки жолу. Убактың болсо, анда деле убактың болбойт. Кечинде индивидуальный болот черезден, бир күн грэпплинг урасың. Ошондой. Ал жактыкы башкача биздикинен карагандачы. Мгм. Билбейм эми Американыкына кандай, ал жакты кандай. Америкада кылган эмесмин. Америкада өтө лайт, жеңил, спаррингтер аябай жеңил. Жанагы ПФЛ, Беллаторда, анан ЛФАде мушташкан боецтер, мушкерлер аябай жай, мындай лайт иштейт. Мындай карасаң, мындай өлмөш сыяктуу эле жүрө берет да, мындай эчтеке иштей албай тургандай элечи. Анан биздеги менталитет, биздеги түшүнүктөр эме го, жестко иштеш керек го, көргөзүш керек го өзүңчү. Алар Биздикилер биякта лайт иштейт, анан бойго чыкса эле бир башкача боец болуп чыгат да. ал жакта билбейм, кылып көргөн эмес экенмин. Эми бияка келгенде Биздикилер түшүнөсүң. биздикилер деле жакшы, жакшы өсүп атышат. Дагестанга же Америкага барып опыт алып келип атышат. Келген үйрөтүп атышат. Тренерлер урап келип атат бул жака. Ну, биздикилер ойлойт, тренировка кыла берсең өсөсүң депчи. Мм. Өсөсүң, бирок күндө кыла берсең өспөйсүң да. Иногда организм спортко түшүп кетет, ошол маалы эс алыш керек. Иногда Мм. бир эки витамин жетишпейт. Анан анализ тапшырбайбыз биз. Общий анализ, мисалы, женский гормон, мужской гормон текшерип туруш керек. Если бир жериң нет болуп калса, чарчап каласың. Мм. Ошо нерселер бар экен спортто, бул профессиональный спортто. Ну, эң кыйын ошо ММА дейм спортто. Эмечи, чекап сен анализиңди канча убакытта бир текшерип турасың? Мен если карайм, чарчап калаткан маалда текшерип турам. Анан орозодо диета кылгандан анан бойдон даярданып атканда бойго бир текшерем. Мгм. Анан жөн эле жүргөндө вот чарчап калам, кээде кыйналып атканда бир текшерип көрөм, эмне болуп атат, эмне жок. Вот 3 күн, вот понедельник тапшырдым, вторник чыкты, экинчи Мгм. күнү. Анан вот тестостерон 25-26 болот да. Мгм. Менде тренер Нормасы? Юсупка көргөздүм. Да, Юсупка көргөзсөм, сен высокий экен дейт. 29, почти 30 чыкты да. Мм. Ну, орозо ичи, билесиздер, даже көп ойлойт эми спортсмендер витамин ичет деп, орозо ичип витамин ичпейсиң вообще. Витамин ичпей туруп кылдым да. Мм. Чисто режим менен. Орозо ичип, витамин ичкенге деле убактың болбойт го, орозо тутасың күнүзү. Кече Мм. тамактанасың. Айдарбек каяка кетти? Көрүнбөй калды го такыр. Ал спорттон башка жашоо кирип кетти окшойт, бизнеске. Бизнесмен болуп кеттиби? Бизнес алып кетти, ал жок Карьерасын болду. токтотуп салдыбы? Билбейм. Билесе дей албайм. Баштайт го дейм дагы жакын арада. А, Бирок возраст дагы өзүнүкүн берип коет баардык жерде. м, Убакыт өтө берет. Мисалы, мен Дагестанда 3 жыл жүрдүм. ага. Бир жыл бой жок, любительскийге чыгып аттым, акыры турнир жок. Соперник чыкпай калат кээде. М, Жакшы турнир чыкпай калат. Ошентип. Алланын сыноосу го эми. ага. Тренировка кыла бериш керек, артып барбай. Могу Айтат го. Кыргызстандан барам деген, ошол Абдулмановдун мектебине барып тренировка машыгам дегендерге кимдер менен сүйлөшүш керек? Кандай жолду табыш керек? Кыргызстанда мен билгенден бир Айбек Молонов деген байке бар.
Анан ошонун жанында указ Ильяс деген бар, ошол экөө эле иштешип алат. Анан Илгиз. мен жездем да мен азыр көп спортсмендерди ошол киргизди. Мгм. Анан эсиле болбой калса мен вот мисалы Азат деген бар да таман залдан көбү барышты, көбүн мен жездем сүйлөшүп киргиздим. Алимардан да мурун азыркы билбейм кандай кирди, жездем сүйлөшүп киргизип жүргөн көпчүлүк боецтерди. Жездем эмне дегенде Хабибке прямой эле чыгып, мындай сборго келатат деп айтат экен. Анан кылыр тренировка. А мен алардын командасынан мен бир жак кетсем, Кыргызстанга кетсем жазам. Вот тренер менен кеттим Кыргызстанга, ушунча да кайра келем деп. Анан мисалы андай ушундай бар, бир жакка кетсең айтасың или тренировкага бара албай калсаң айтасың. А кыргыздар бир айга барат, 2 айга барат, кайтып келишет. Ну, турнир болсо турнирге даярданганы жакшы жер деп ойлойм, лагерь. Ну, көп досуң деле жок, көп таанышың деле жок, только тренировка коюмда. Ошон үчүн кыргыз боецтер көп ошол Ильяс, Айбек Болонов байкелер аркылуу баратат. Алла ыраазы болсун ошол байкелерге дагы. Айттын залына даже ошо дагестанецтер кире албай жүрөт тренировка кылганы. Ошо Ильяс жана Айбек байкелер жардам берип, көп боецтер киргизип, өсүшүнө жардам берип атат. Спортко салым кошуп атат, мындай айтканда, чоң салым. Ошо айжигит ошол деңгээлге сен да жет, сен аркылуу мушкерлер сүйлөшүп, ошол жакта машыгып, ошол жакта көп тажрыйба алып, өздөрүн өстүргөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берген деңгээлге сен да жет буюрса. Рахматчы. Ийгилик, ден соолукту кара. Кудай буюрса, жакында кайра кетесиң да туурабы? Бир эки документтер өлтүрүп Жаңылыктарың, коюп. жаңылыктарың болсо сүйлөшүп турабыз ар дайым. Сизге да рахмат. Ушинтип сиздер аркылуу бизди эл тааныйт. Сиздер аркылуу бизди көпчүлүгү таанып, ушинтип ушу даражага жетишке сизге да рахмат. О, Ушу да иштейбиз. дарак бир жерде берет. Иштейбиз. Да. Ийгилик, давай, рахмат, насип. Рахмат. Салам алейкум. Салам алейкум.